Казакстанда буунун балдар укуктары боюнча конвенциясынын ратификация болгондугунун 30 жылдыгына арналган 4 почта маркасы жүгүртүүгө чыгарылды. Маркалардын дизайны үй бүлөлүк биримдикти, ар бир баланы коргоону жана камкорго алууну билдирет. Марки номиналом 450 тенге. 450 тенге номиналындагы маркалар, жалпы тиражы 6000. Алар Казак почтасынын бардык бөлүмдөрүнө таратылат. Көпчүлүк билгендей марка бул биздин өлкөдө болуп жаткан ар кандай даталарга жана окуяларга арналып чыгарылган символикалык мамлекеттик документ. На различные даты и события, которые происходят в нашей стране. Белгилей кетсек, бул иш-чара Казакстандын балдарды коргоо жана бакубат жашоосу үчүн жасалган чоң жолун символдоштурат. Алсак республиканын ар бир регионунда балдар өкүлчүлүктөрүнүн институту түзүлгөн. Балдардын укугу боюнча ыйгарым укуктуу институту жана балдардын бакубаттуулугунун индекси киргизилген. Там, конечно, новый визовый, который мы обсуждаем, допустим. Албетте, биз талкуулап жаткан жаңы чакырыктар климаттын өзгөрүшүнө жол берет. Балдарды кибер мейкиндикти кантип коргоо керек? Санариптик, инклюзивдик билим берүү, психикалык ден соолук жана бүгүнкү күндө актуалдуу болгон ар кандай чакырыктар биздин балдарды, өспүрүмдөрдү дени сак, билимдүү өлкөнүн жарандары болуп өсүшү үчүн кантип коргоо жана жардам берүү керектигин көрсөтөт. Помочь нашим детям и подросткам, чтобы они выросли здоровыми, образованными гражданинами страны.